Комиссиянын мөөнөтүн 3 айга узартып бергиле. 30 сентябрда кайра жогорку кеңешке ушундай эле отчет менен чыгалы. Канча экономикалык ущерб келди Кыргызстанга, канча экологиялык ущерб келди, кайсы эшматпы, ташматпы же канадалык ишкерби камалды, кимиси канча суммадагы акчаны кусту. Ушундай деп атабыз да. Садыр Нуркожоевич, сизге конкреттүү 2 суроом бар. Буга чейин депутаттык 2 комиссияга мен катышып, кийин жиркенип чыгып кеткенмин. Сиз колуңузду жүрөккө коюп туруп ант бериңизчи, ушу комиссияны аягына чейин чыгарасызбы? Эгерде Мен сизге абдан ишенгендиктен айтып атам да, Садык. Эгерде Карганбек Садыкович, эгерде токтом кабыл алып берип, бут тозбостон жардам берсеңиздер, мен аягына чейин чыгарам, мына жүрөккө коюп туруп колумду айтайын. Эгерде мен бир зыян келтире турган болсом, керек болсо атып да койсоңор болот. Мен распискада жазып берем керек болсо. Мен аягына чейин чыгарам деп турам. Эгерде силер колдосоңуздар. Садыке Азамат, мен ошон үчүн сизге эртең менен кирип сөзүңүздү угайын деп анан стенограмма үчүн берип атам да.